Себеби өкмөт болсо ушул токтом кабыл алды. Көмтөрдүн эсебинен 0,6% Нарын областына бөлүнсүн депчи. Нарындыктарга негизи мен каршы эмесмин. Мен ошол эмесине каршы болупмун. Бул биринчиден мен жети көз менен тоңго сурап жүрөм 5 айдан бери көбөйткүлө деп. Бул өкмөт болсо кайрадан ушу мага каршыбы же элге каршыбы ушундай маселени кабыл алып атат да. Мен ойлойм бу жерде бир аз кичине трайбализм да бар. Өкмөттүн башында турган адам өзү нарындык болгондон кийин анан ошол жака тартып бул токтомду кабыл алганы бул бир. Экинчиси мына суу. Мисалы кээ бирөөлөр айтат, суу бизге келип атпайбы деп Көмтөрдөн. Бирок суу таза келип атат да. Таза эмес деген жок эч ким. Ал чүйдө деле келет, башка жерге деле кетет. Ошон үчүн бул маселени туура эмес кабыл алды деп ойлойм. Бул биринчиден мен ойлойм ушу өзүнүн жумуш ордунун кыянаттык менен пайдаланып ошол мыйзамды кабыл алды деп ойлойм да. Ушул мыйзамды токтомду. Мен бунун ордуна ошол жанагы 0,6%ды болсо темеге бөлүп берет элем тоң менен жети өгүзгө. Маселе көп аякта. Чечилген маселе көп. Күндө айтып атам ушу заседанияда ушул отурумдарда айтып атам, бирок маселе чечилбей жатат. Ошо менен кошо буну эмне үчүн көтөрүп атам? Мына Токтогул ГЭСин алсак, Токтогулдун тегереги Токтогул району элдер льгот алат. Кандай льгот? Ар бир үйлө. Мисалы, светке болсо 8,9 тыйын төлөйт. Республикада башка тарифтер билесиздер, так? Бирок ошол алсын деп эч ким каршылыгы жок. Негизичи. Мен деле каршы эмесмин. Же болсо жер үй болсо таласта турат, таластын элине дагы ушу жер үйдөн бир кандай проценттер кеткенине дагы мен каршы эмесмин. Ошондой эле чаткалда канча бизде ушул тоо кендин эмелери, алтындын эмелери бар, кендер. Алар деле ушундай алып атат негизи. Бул болсо бүгүнкү күндө бул токтом, мисалы кээ бирлер айтып атат, эмне үчүн Баткенге кабыл алынган жок? Эмне үчүн Чүйгө кабыл алынган жок? Эмне үчүн Ош Жалалатка кабыл алынган жок? Именно Нарынга кабыл алынганы ошол болуп атпайбы? Түшүндүктүү? То есть башкалар айтып атат, эмне үчүн бизге кабыл алган жок депчи. Суроолор азыр пайда болуп атат. Ошон үчүн мен ойлойм бул токтом туура эмес. Бул токтом туура эмес алгандыгы үчүн ушул ким кол койсо өкмөттүн мүчөлөрү баардыгы отставка кетиш керек деп талап кылып атат.